Арыбаңыздар кадырлуу телекөрөрмандар, Кыргыз баяны телеберүүсү өзүнүн ишин улантат. Өткөндөгү эфирден кеткен берүүлөрдүн логикалык уландысы катары болот. Жалпы аталышы кыргыздардын 14-кылымдардагы тарыхый этностук мамлекеттик саясий өнүгүүсү деп аталат дагы 3-чү берүүбүз. Бул кыргыздар 13-14-кылымдардын чегинде кыргыз ойрот алакалары кыргыз каган угечи кашка деп аталат. Кыргыз тарыхынын бул мезгили өтө аз изилденген. Кыргыз тарыхынын бул доору боюнча маалыматтар дагы өтө таңкыз. Жана дээрлик жогорку окуу жайларында, мектеп программасында бул маалыматтар жок эсе, ошону менен бирге биздин телекөрөрмандар, жалпы кыргыз тарыхына кызыккан биздин мекендештер тарыхтын бул бөлүгүн жакшы биле албайт деп толук айта алабыз. Анткени бул 13-кылымдан 15-кылымдын тагыраак айтканда Могол дооруна чейинки тарыхта кыргыздар Борбордук Азияда өзүнүн дагы мамлекеттик жашоосун, мамлекеттик түзүлүшүн эволюциялык түрдө кайра өнүктүрүшкөн. Бул жерде борборлошкон мамлекетти түзүүгө жетишкен. Жана тарыхта белгилүү Угечи Кашка, Күйлүжү же Мунке Темур деген кыргыздан чыккан бир мамлекет башчысы жана анын уулу жана ал түзгөн мамлекет жөнүндө сөз болмокчу. Оболу биздин куттуу студияга келген конокторубуз менен тааныштырып коелу. Бүгүн өзгөчө биз кыргыз тарых илиминин эң жаш өкүлдөрүн дагы бул телекранга чакырдык. Куш келипсиздер. Анда тааныштырып койсок, Кыргыз улуттук университетинин профессору Рыскул Жолдошов агайыбыз, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Кыргызбек Молдожунусов, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун илимий кызматкери Бакыт Султаналиев, Кыргыз улуттук университетинин тарых институтунун бөлүм башчысы профессор Асанов Темир агайыбыз жана Кыргыз улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Алагөзов Азамат. Куш келипсиздер биздин студияга. Бүгүнкү талкуулай турган маселенин тегерегинде алгачкы суроону агай сизге берсек, бул маселеде кыргыздар монголдорго өзүнүн баш ийдиргенин билдиргенден кийин дагы тарыхый абдан чоң татаал маселелер бар. Бул жерде мындай маселе бар. Эгер 1207 жылдан 1226 жылга чейин кыргыздар жашаган аймактар бул Жучунун ээлигине кирген. Жучу көз жумгандан кийин, ал өлгөндөн кийин ээлик Чыңгыз хандын кичүү уулу Толуй хандын карамагына өткөн. Бул доор, Жучунун доору кыргыздардын вассалдык мүнөзгө ээ болгон көз каранды абада алган. Ал эми экинчи бөлүгү бул ошо Арик Буганын же Хубилайдын доору болуп эсептелет дагы. Бул доордо кыргыздар монгол мамлекетине салык жана аскер төлөгөнгө милдеттүү болуп калышат. Ал эми үчүнчү доор болсо бул Хубилайдын доору. Хубилайдын доорунда кыргыздар монголдордун Юань мамлекетинин мамлекеттик административдик бирдигине айланганда, бул ошо кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн эволюциялык өнүгүүсү, тагыраак айтканда Монгол империясынын курамындагы. Ошондо бул кыргыздар бир эл учурда монголдордун ич ара согуштарына катышкан. Мисалы Арик Буга, андан кийинки Хайду, ушулар тууралуу аңгеме куруп берсеңиз. Жакшы болот. Кыргыз эли Чыңгыз хан империясынын курамына калгандан кийин алар ошол мезгилде көп көчмөн түрк тилдүү элдер сыяктуу эле ошол Чыңгыз хан империясына кызмат кыла баштаган болчу. Бизге белгилүү Чыңгыз хан өзүнүн ошол басып алуу согуштарына эң негизинен көчмөндөрдүн эркектеринен армия куруп, аскер алып, атчан аскерлер менен дүйнөнүн жарымын басып алганын билебиз. Эми ушул Чыңгыз хандын саясатындагы эң башкы багыттардын бири ошол аскерлерди топтоодо, калган көчмөндөрдөн топтогон. Негизинен монгол, анан түрк тилдүү элдер болгон. Ошол себептен басып алган же өзүнө баш ийдирген бардык элдерден Чыңгыз хан аскер алган. Ал мезгилдеги өлчөм менен түмөн деп койгон, 10.000 кишине бир түмөн деп. Анан ошол бир түмөн, эки түмөн аскер белди деп, мисалы үчүн ойроттордон 4 түмөн аскер алгандан 4 ойрот деген сыяктуу, же болбосо эки түмөн халка деп ушул сыяктуу аттар менен ата берген. Ошол аскер берүү бул жөнөкөй эле азыркыдай түшүнүктүү эмес, баарынан кайра келе
баягы аскерге кеткен, алыска Кытайга же батышка, Европанын чыгышына кеткен көчмөндөр ал маалдагы техникалык каражаттардын эң жөнөкөй болгондугу, ат менен жүргөндүгүнө байланыштуу алар кеткенде үй бүлөсү менен, боз үйү менен кошо көчүп кеткен, башкача айтканда элдерден бөлүнгөн. Алардын көпчүлүгү ошо согуштарда кайтпай калган, же эгер кайткан күндө дагы алар өтө аз санда кайткан. Ошондуктан ошол мезгилдеги көчмөндөрдүн саны кескен азайган. Муну ушул Абулгази хан өзүнүн тарыхында абдан жакшы айткан. Көчмөндөрдү, анчынан кыргыздарды монголдор Чыңгыз хан мезгилинен баштап оттон суудан кечирип кыргын калды деген. Ошол себептен бардык көчмөндөрдү эле кыргыздардын саны азайган. Эми ушул жерден айта турган бир маселе, көпчүлүк эл биздин элде, кыргыз элди аз сандагы кичинекей элбиз деген түшүнүккө көп берилип жүрөт. Кыргыздар орто кылымдарда ири чоң көчмөн элдерден болгон сан жагынан. Ошол себептен кыргыздар өзлөрүнүн түп көзөгүн жоготпой калды. Ал эми кыргыздардан асырактар болсо майдаланып башка элдерге кирип кетти да. Ушул кыргыздардын санынын кескин азайышы менен кыргыздардын курамына башка элдер да аралаша баштаган, баягы тектеш, маданияты бир элдер. Анан ошо кыргыздар ошол элдер менен бирге эле монголдорго кызмат кылып, бардык согушуна катышы менен ички чөч чатактарына, бийлик талашуу согуштарына да катышкан. Эми бизде тарыхый булактар боюнча ошо кыргыздар жөнүндө маалыматтарга токтоло турган болсок, эң башкы маалыматтардын бири катары Чыңгыз хандын мураскерлеринин заманында кыргыздардын саны жөнүндө маалымат айтылат. Ушул кыргыздар Батыш Монголиянын Алтайдын тегерегинде эскерилип, ошол мезгилде 9000 түтүн деген маалымат берилет. Эгерде биз 9000де ар бир боз үйдө 5тен жан болгондо бир 45-50 миң кишинин тегерегинде экенин көрүп атабыз. Башкача айтканда кыргыздардын саны өтө кескин азайган. Баягы чоң элден өтө аз калганды. Андан башка ушул эле кыргыздарды ар кайсы жакка көчүрүү боюнча, жер котортуу боюнча кыргыздардын бир бөлүгүн алыскы тетиги чыгышка, Манчжурия аймагына көчүргөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Эми бул ошол монголдордун саясаты болгон. Андан тышкары ушу кыргыздарды аскер адамдары катары ошо ар бир Чыңгыз хандын мураскерлери өздөрүнүн кызматына пайдаланып, аскер катары пайдаланышкан. Биз билебиз, Чыңгыз хан өлгөндөн кийин анын мураскери катары Улуу Каан болуп, Үгөдөй 3-чү уулу калган. Бирок Монголиянын аймагын негизинен эң кичүү уулу баягы Көкүрөк күчүгү дейт кыргыздар, Тулуй башкарып, анан Үгөдөйдөн кийинки такталашуулардын акыркы натыйжасында ошо Тулуйдун баласы Мөңкө Каан бийликке келди. Ошо Мөңкө Каандын башкаруусунан кийин Мөңкө Каандын көзү өткөндөн кийин ошо такталашуу күч алып кеткен. Мөңкөнүн көп бир тууганы болуп, ошо Мөңкөнүн бир туугандарынын ортосунда такталашуу болгон. Ошол маалда монголдор Кытайдан тартып чыгыш Европага чейинки аймакты басып алгандыктан баары биригип келип, бирдей баш жогорку чоң хаанды көтөрүш үчүн убакыт талап кылынган. Бийлик болсо муну күтпөйт эле. Ошондуктан ар бир жерде ар бир эл ошо жогорку хан көтөргөнгө шашылып кетишкен. Башкача айтканда монголдор курултай күтүп атканда Кытайды басып алган Мөңкөнүн бир тууганы Хубилай өзүн жогорку хан деп жаралагандагы көп монголдор ошого баш ийген, анткени анын колунда көп аскер башчылар болгон. Ал эми ошол эле маалда монгол талаасында, тиги талааларында жашаган көчмөндөр Арык Буканы, анын бир тууганы Арык Буканы мураскер деп жарыялашып, кийин ушул Арык Бука менен Хубилайдын ортосунда чоң кагылышуулар болгон, бийлик талашып. Ушул кагылышууларда кыргыздардын ушул согуштарга катышкандыгы жөнүндө тарых булактарында эскерилет. Муну тарих Рашидте да айтылат, башка булактарда дагы эскерилет, монголдордун дагы булактарында айтылат. Негизинен кыргыздар ушул такталашууда Арык Бука тарабында болгондугу. Бирок Арык Бука кийин жеңилип калып, Хубилайга баш ийип, акыры бир тууганына бар ошол Пекинде өлгөндүгү маалым. Ошо Арык Буканын көтөрүлүшү маалда эле Хубилайга баш ийбеген дагы бир мураскер бул Үгөдөйдүн тукуму Хайду болгон. Хайду Чыңгыз хандын кереси боюнча негизи мураскер Үгөдөй болгон. Ал эми Үгөдөйдүн баласы Куюк такка отургандан кийин, ал Куюк кокусунан баягы кыска убакытта өлүп калгандан кийин анын ордуна такка отургузда Куюктун тукумун, Үгөдөйдүн тукумун баарын четтетишип, бийликтин баарын башка мураскерлер ээлегендиктен булар өзлөрүн баягы бийликке жетпей алган менен биз баягы чыныгы мыйзамдуу мураскербиз деп эсептешкен. Ошондуктан Хайду ушул принципке негизделип Үгөдөйдүн үлүшүн өзүнчө бөлүп чыкканга аракет кылган. Ушул үлүштү дагы ал Арык Букага жардамдашып Хубилайга каршы согушкандыгы маалым. Ушул Хайдунун согуштарында дагы кыргыздардын, анан кыпчактардын ушул согушка катышкандыктары жөнүндө маалыматтар бар да. Башкача айтканда,
Эгерде биз ошол тарых булактарына карап көрсөк, кыргыздар ошол Чыңгыз хан жана анын мураскерлеринин мезгилинде монголдордун саясий иштерине, согуш аракеттерине активдүү катышкан. Бир жерде мындай кан күрөктүү адам ысымдар кездешпеген менен кыргыздар жөнүндө, кыргыз этноними жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө маалыматтар тарых булактарында байма-бай кездешет. Ушу булдордо Арибуга Куйбалайдан жеңилгенде кыргыз жерине кире качат эмеспи? Кыргыз жерине кире качып, ал жерде кыштап, Арибуган аскерлери туруп калганда бир топ. Анан мындан сырткары бул экинчи этапта монголдор кыргыздардан аскер сураганда, бул кан салыгы деп койгондо, кан салыгы деп аскер сураган. Ушул монголдордун ич ара күрөштөрүндө кыргыздардын саны аябай сиз айткандай азайган, ачарчылык, эпидемия. Ошол мисалы 5,5 миллион кыргыздын саны болжолдуу деп коелу. Ошол бат 9.000 түтүн түмөнгө келип чыгып атпайбы? Мындан сырткары ошол кыргыздардын ээлеген аймагы азыркы Красноярскийден Тувага чейин ошол Панчжоу, Иланчжоу деп аталып атпайбы? Бул жерде ошо Куйбалай, кийинки Куйбалайдын реформасында, мамлекет башкаруу системасында Либей деген провинциянын курамына кирет кыргыздар. Бирок кыргыздарды ошол учурда бул формалдуу, номиналдуу көз каранды абалда калган, бирок аскер төлөп турушкан да, аскер берип турушкан. Ошол жерде кыргыздарда орто кылымдан келаткан мамлекеттик саясий бир көрүнүш болгон, бул кыштымдар тууралуу. Кыргыз кыштым балакалар, бул кыштымдар кимдер, теги кайдан келип чыгат? Бул өтө алардын социалдык абалы. Турайтас өтө маанилүү маселе. Бул кыштым институту кыргыздардын орто кылымдардагы Енисейдеги каганаттын мезгилинде эле пайда болгон. Айталы, мына өзгөчө 820 жылы уйгур мамлекети менен болгон согуштар башталган, 20 жылдык согуш. Ошол мезгилде кыргыз каганаты кайра аскердик саясий жактан күч кубатка ээ болуп, анан тайгадагы элдерди баш ийдирген да. Анан ошол мезгилде эле бул Енисей кыргыз мамлекетинде кыштым деген өзүнчө институт пайда болгон да. Институттун негизги максаты ошол Енисей кыргыздарын мамлекет өзлөрүнө баш ийдирген элдерди өзлөрүнүн кызматына тартканда, алар негизинен жана социалдык жактан салыштырмалуу төмөн турган, кул болбосо дагы ошол Енисейлик кыргыздардын кызматына турган өзүнчө уруулардын тобу болгон да. Анын ошонун негизинде мына биз сөзүлүп жаткан Енисей кыргыздарында кыштымдар институту деген өзүнчө башка элдерге кездешпеген институт пайда болгон да. Алар кадимкидей эле Енисей кыргыздардын карамагында болуп, аскердик, чарбалык жана башка кызматтарды ал тургай учурунда кыштымдар каганга Енисей кыргыздардын башына салык төрөп турганга мажбур болушкан да. Анан эми ушул институтту карап көрүңүз, эгерде ушул эрте орто кылымдарда пайда болсо, кийин ушул монголдорунан кийин дагы ушул институт сакталгандыгы кызык нерсе да. Себеби 17-18 кылымдарда дагы ал тургай монголдорунан чейинки кыргыздардын тарыхында дагы кыштымдар институту сакталгандыгын тарыхый маалыматтар тастыктайт да. Анан биз ушундан баамдасак болот. Өзү негизи кыштымдар институту пайда болушу бул мамлекеттик курулуштун бир бутагы болуп саналат да. Ошол канчалык деңгээлде саясий жактан, аскери жактан күч алгандыгына байланыштуу ошол кыштымдар институту өзүнчө өсүп чыккан да. Же болбосо жанагындай көз каранды урууларды, элдерди өзүнө каратып алгандан кийин ошолорду жанагындай кызматка тартып, өзлөрүнүн кызматын кылдырып, салык төлөтүп, экономикасына аскери жактан салым кошконго ушундай кыштымдардын институту түзүлгөндүгү бул өзгөчө көрүнүш болуп саналат да Енисей кыргыздардын мамлекетинин тарыхында. Рахмат, бул өзү кыштым институту кыргыз мамлекетиндеги өзгөчө социалдык катмар түзгөн да булар. Анан алардын бүгүнкү тукумдары бүгүнкү күндө да жашап келатышпайбы? Булар Сибир элдери, ошол түштүк алтайлыктар, ошо түндүк алтайлыктар, этникалык түзүш катары. Ошол учурда булар кыштымдар болгон. Анан бул Туванын айрым бир этникалык группалары бар бул жерде. Чулумдар болгон. Бүгүнкү күндө хакас этнографиялык группалардын бир дагы бир бөлүгү ошо Енисей кыргыздардын кыштымдар болгон. Анан бул жерде да бир кызык маселе бар. Бере турган суроо. Бул өзөккү суроолордун бири бүгүнкү берүүнүн 1399 жылы түзүлгөн Дөрбөн ойрот. Дөрбөн деген калмак жана монгол тилдеринен которгондо бул 4 деген түшүндүрөт. 4 ойрот мамлекети жана ошо 4 ойрот мамлекетин башкарган кыргыздар жөнүндө. Ошол мамлекеттин жетекчиси, лидери болгон, мамлекеттин ханы болгон Күйлүүчү Кашка, Угечи Кашка же Мунке Темур деген болгон. Кытай булактарында али Күйлүүчү деп аталат. Монгол тилдүү булактарда Мунке Темур. Угечи Кашка деп аталат. Ал Кашка эми албетте бул кыргыздардагы бүгүнкү күндө сакталып келген титул болуп эсептелет. Ошол мамлекет тууралуу, ошо 3 ойрот уруусу жана бир кыргыздар тууралуу. Кыргызбек ошол тууралуу бул мамлекеттин түзүлүш тарыхы кайдан келип чыгат? Дөрбөн ойроттору деген кимдер өздөрү? Ошол тууралуу азын-аулак кеп кылып беребиз. Жогоруда айтылып кеткен жана Хубилай негиздеген Юань империясы 1368-те
Андан Кытайлар көтөрүлүш кылып өзүнчө Мин мамлекети бөлүнүп чыгат да, Мин династиясы. Анан ошондо монголдор түндүккө сүрүлүп өзүнчө Монголиянын аймагында түндүк Юань мамлекети болот. Анан ошол 14-кылымдын аягына чейин алардын ичинде ушундай ойроттор менен халка монголдор, Монголиянын чыгышында халка монголдор, батышында ойроттор ортосунда күрөш болот да. Ошол ойроттор жашаган аймакты Дөрбөн ойрот деп коюшкан. Тарыхчылар айтышат, бул мурда 4 түмөн болчу, кийин болсо сандык мааниси жоголуп, бул ошо жалпы эле ойроттор этникалык аталыш болуп калган деп. Анан бирок ал жерде ойроттор өздөрү эле болгон эмес, ал жерде түрк уруулары да болгон, бул конгломерат болгон деп тарыхчылар айтышат да. Анан бул мааниси 4 ойрот дегенди түшүндүрөт. Анан монгол жазма булактарынан негизинен ушул окуяларды баяндаган негизги 3 монгол жазма булагы бар. Бул Алтан топчи, Эрденийин топчи, анан Шаратуржи деген. Илеткили Шастир. Ооба. Анан ушулардын ичинен ушул булактардын бардыгы ошол Угечи Кашка ойроттордон чыккан деп айтса, Эрденийин топчиде дагы тереңирээк ошо баяндайт, 4 ойротто Өгелет, Батут, Хойт, анан Кергут деп 4кө бөлүнгөн, ошо деп баяндайт. Кергуттан Угечи Кашка чыккан. Ал 1399-жылы ошол Монголиянын, ошо түндүк Юаньдын Элбек ханын өлтүрүп бийликти тартып алган деп баяндалат. Тарыхчылардын ортосунда бул Кергут деген кимдер десе, муну убагында Владимирцев, Банзаров дагы көп тарыхчылар айтып кеткен. Ал кыргыз деген сөздүн монголчодогу көптүк түрдү билгискен мааниси. Анткени монголчодо бул көптүк түрдү билдирген, алар деген ты менен айтылат. Ошон үчүн кыргыз деген Кергут деп жазылып калган деп айтып кетишкен. Азыр гана кээ бир тарыхчылар муну бурмалагысы келишет, бирок бул илимде аныкталган кыргыздар экендиги, бул кыргыздардан чыккан башчы экендиги анык. Угечи Кашка ошол эле Угечи Кашка жөнүндө Кытай жазма булактарында да бар. Миншилу деген Кытай жазма булактарында алар жазат, 1402-жылы кайсы бир Гуйличи деген адам бийликти тартып алып монголдордон, анан Юань деген булардын династиялык аталышын Дадань деп өзгөртүп салган деп, анан ошо 1402-ден 1408-ге чейин башкарган. Анан кийин аны халка монголдор өлтүргөн деген ушундай маалыматтар бар. Бул жерде Хубилай хандын негиздеген мамлекетинен монголдордун Юань династиясы 1362-жылы кулап атпайбы? Анан бул түзүлгөн мамлекет ошо Юань, ошол мамлекеттин урандыларында түзүлүп атпайбы? Анан бул Юань деген аттан баш тартып, анан кийин булар Дадань деген ат болот. Эми албетте бул кыргыз тарыхынын бул мезгилин кыргыздын таланттуу тарыхчыларынын бири Талайбек Бейшеналиев кандидаттык диссертация деңгээлин изилдеген да. Бул сайыз учурунда 89-жылы коргогон. Абдан жакшы изилдеген эле, кийин тилекке каршы бул иш уланбай калды да. Объективдүү себептерине уламчы. Анан кийин бунун бирге келүүсү кандай болду? Эмне үчүн 3 ойроттор, 3 ойрот уруусу, бир кыргыз уруусун, анан жетекчиси Угечи Кашканы такка тургузуп атышат. Бул жерде мен дагы ушул изилдөөлөрдү Талайбек Бейшеналиев, андан кийин Петровдун изилдөөлөрү бар экен, батыш окумуштуусу Ховардтын изилдөөлөрү бар экен, карап чыгып, анан мен дагы кичине кошкондо изилдеп көргөнүм бар. Ошо монголдордун Элбек ханы өзүнүн инисинин аялын жакшы көрүп калып, Олжейти Гова деген жакшы көрүп калып, анан ошону алыш үчүн инисин өлтүргөн деген маалымат бар экен. Бирок тарыхчылар жана Эрденейин топчу деген булакка таянып аныкташкан. Ал жерде болсо иниси агасынан бийлик талашкан. Ал инисин болсо кыргыздардан Угечи Кашка артында турган, Карагатсуктун артында. Ал эми Элбек хан болсо ойроттордун Хухай Тайфу деген башчысын өзүнө тартып, баягы экөлөп Карагатсукту өлтүрөт, инисин, хандын инисин өлтүрүшөт. Анан бирок ошентип келинин алат, анан бирок Олжейти Гова ошол ал болсо кайра өч алып, ойроттордун башчысын Хухай Тайфуну өлтүртүп коет экен, хан экөөнүн ортосуна түшүрүп. Жакшы. Сиз бир толуктап койсоңуз, сизге бир кошумча суроо бергим келет да. Азыркы учурда
Хакас деген жасалматты кабыл алыш элек. Бүгүнкү күндө дагы өздөрүн тадар дешет да. Анан бул угечи кашка негиздеген Дөрбен ойрот мамлекетин булар Юань деген аттан баш тартышып, анан булар мамлекеттин Дадайн, Кытай тилинде Дадайн болуп жазылат. РД жок болуп тадар мамлекети. Эмне себептен тадар мамлекети жасалган? Буга бир жооп берсеңиз. Мен эң биринчи кезекте эми баягы жалпы көрүүчү угуучулар үчүн айтып койгум келип атат. Биз ойрот дегенде жалпы эле калмак этносун, калмак элин түшүнүп калабыз дагы. 17-жылга чейин согушкан калмактарды эле ойрот деп эсептеп кетебиз да. Чын-чында бул эки эл бир эл болуу менен бул эки башка доор деп айтсак болот. Азыр биз кеп кылып аткан ойрот биримдиги Дөрбен ойроттор. Бул жана сиз айткандай 1399-жылы башкача 14-жылдан башталып, ошол 14-жылдын ортосуна чейин жашады да. Бул мезгилде дегиле ойрот деген сөздүн этимологиясы. Бул биримдик, биргелеш, союздаш дегендей маани келет да. Токой эли. Анан бул жерде Дөрбен 4 руунун биримдиги дегендей мааниден чыккан. Ошол жердеги биримдикте бул жерде жана Кыргызбек айткандай жалаң эле ойроттор эмес, түрк элдери, анын ичинде кыргыздар да болгон. Ал эми кийинки биз айтып аткан кеп кала турган экинчи мезгилдеги калмактар булар жуңгар калмактар. Кийин ошо ойрот биримдиги такалангандан кийин арадан бир топ мезгил өткөндөн кийин ошолордун сол канаты, сол карысы биригип, анан кайрадан хандык түзөт да. Бул экинчи мезгилде. Бул 1636-жыл болуп 1635-жылы Батырхан Таши негизделет. Башкача айтканда тиги ойрот биримдиги кулагандан кийин бир нече мезгилден кийин кайра түзөлөт да. Ошондон биз кеп кылып аткан ойротту жакшылап эстеп коюш керек. Ал эми сиздин сурооңузга келсек мындайда, ошол ойрот биримдигинде жана кеп кылып кетпедикпи? Кыргыздарда болгондо негизинен бийликке кыргыздар да келген деп. Ошол маалда кыргыздар өзүн өзү таанып билиши калыптанып калган. Өзүлөрүн алар ойроттордон өзгөчөлүкмөн кыргыз экен, башкача түрк тилдүү эл экенин билген дагы. Түрк тилдүү элдер ошол маалда жалпы аталыш менен дадар деп аташкан. Бул дадар деп аталышы кийинки мезгилге чейин сакталып калды. Жана сиз айткандай хакастардын аталышы минустун дадарлары, алтайлыктарды да көк дадар, жолуса дадар дешкен. Барабан дадарлары, алар орустар дадарды татар деп атышып, барабанский татар, Крым татары, Астрахан татары деп. Татар деген ошо түрктүн дадар деген сөзүнүн орусча варианты болуп кетти. Ушул дадар деген сөздү түрк эли деген катары колдонушканда, ал эми кыргыздардын бийликте турганда кытайларга жазган каттарда дадар деп жазган, ал дадан деп берилип атат. Себебинде алар кыргыз мамлекети же түрк тилдүү элбиз деп. Ал эми кийин бийликти ойроттор алганда алардын катарында дадар деген сөз кетет дагы, ордуна вала деп жазылат. Вала бул кытайча ойрот болчу. Ушул жерден биз маалыматтан билсек болот. Кыргыздардын өзүн өзү таанып билип, өз алдынча эл катары калыптануусунун башталышы ошол ойрот биримдигинде эле башталганын билсек болот да. Дадар деп аталышы ошол ойрот мамлекеттин аталышы. Мамлекеттин аты. Ойроттордун өзгөчөлүп, түрк тилдүү өзүнчө эл экенин көрсөтүп турат. Рахмат. Бакыт, бул бизде кыргыздын келип чыгышы, этнолог тарыхы боюнча, этногенез боюнча Петров деген тарыхчы болгон. Андагы өзүнүн бир топ пикирлери бар кыргыздардын келип чыгышы боюнча. Анан кийин ушул окумуштуунун Үгеч Кашка негиздеген мамлекет жөнүндөгү, алардын ичиндеги этникалык процесстер жөнүндөгү айткан пикири жөнүндө сиз жазып жүрөсүз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунда илимий кызматкер болуп иштеген совет мезгилинде. Анан бул изилдөөчүнүн өзүнүн көз карашы, пикири бар. Бул негизинен бир мындайча айтканда бир концепцияны негиздеген десек болот. Бул Или Ыртыш суусунун боюнда жашаган кыргыз кыпчактардын Теңир тоону көздөй жылышы деген монографиясында чыккан. Анан ошол Петровдун илимий изилдөөсүнө таянсак, азыркы Кыргызстандын аймагында кыргыздар ошол ойрот биримдиги кулагандан кийин ушул аймакты көздөй жылган деп айтылат да. Негизинен жанагы биз айтып аткан Үгеч Кашканын баласы Эсеку хан да бийлеп турган ошо ойроттордун башында. Анан бул мезгилде Эсеку хан бул жердеги могол хандары менен Чыгыш Түркстан шаарлары үчүн согуш жүргүзүптүр. Тарыхый Мырза Мухаммед Хайдардын Тарыхый Рашиди эмгегинде белгилеп кеткендей, бул Вайс хан менен Моголстандын ханы менен алардын Эсеку хандын ортосунда 61 жолу согуш болуп, анын
60-ында жеңилди деп айтылып атат да. Могул ошондон билсек болот, биз ушул Петровдун ою боюнча ошол Или Иртышта жашаган кыргыз кыпчактардын ушу Моголстан мамлекетин көздөй жылып, алар менен бир согуштук жана башка соода экономикалык жана ушундай байланыштарга өткөнүн байкасак болот да. Негизинен Петровдун бул оюн академик Бартольд өзүнүн көз карашын билгизген 1470-жылдары ушул аймакка ойроттордун башкаруучусу Амасанчы Тайши 300 000 ойроттор келген деп айтылат. Ошону Бартольд дагы мүмкүн деп болжолдогон, ошол ойроттор менен өздөрүнүн ортосунда ырк кетип, ошо ойрот биримдигин. Ошонун натыйжасында бул жака кыргыздар келиши мүмкүн деп Бартольд да айткан. Бул ойду Петров да толуктап, ошол Эсеки хандын көп жол жеңилгендиктен Моголстан ханы ошо Вайс хандын карындашына үйлөнүп, ошондон балдар төрөлгөн, 2 бала төрөлүптүр, Ибрагим анан Ильяс оңук деген. Буларды ошо Мактум ханым ислам динин өткөзүп, анан ошондон улам Амасанчы Тайши болсо ошол Петровдун ою боюнча Эсеки хандын монгол аялынан болуп атат. Демек булар бир тууган. Анан бул да кыргыздарга тиешеси бар деген ойду билгизет да Петров. Чоң рахмат. Тарых илиминин доктору профессор Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбет уулунун эксперттик пикирине көңүл бөлөлү. Ойроттор жалпысынан булар моңгол тилдүү калктардын батыш бутагын түзгөн бир нече элдерди жалпылаган аталыш болуп саналат. Бул этностук аталыштын этимологиялык варианттары бар. Бир түшүндүрмөгө караганда бул Токой арат, башкача айтканда Токой халкы, Токой кишилери деп аталган дешет. Бул бир кезде Монголиянын түндүк батыш тарабында жайгашкан Токой элдери деп аталган элдерди Чыңгызхан басып алгандыгы жөнүндө 13-жылдын башында бир маалыматтар бар. А бирок ойроттордун өздөрү андан да мурда эскерилген деп келет. Ойротторду Элют деп да атап жүрүшөт. Дал ушул Элүү деген бир этноним биздин замандын ошо 6-7 кылымынан тартып эле Кытай жазма булактарында эскерилген деп да аталат. Эми биз үчүн өтө маанилүүсү, биз адатта тарыхта Жуңар хандыгы жөнүндө көбүрөөк сүйлөп келебиз. А бирок кыргыздарга түздөн түз тиешелүү учурлар ага чейин дагы болгондугун дал ушул 4 уруудан турган ойроттордун Дөрбөн кошун болгон бир бирикмеси жөнүндө айта кетиш керек. Бул өзгөчө Чыңгыз хандын дөөлөтү, анын урпактарынын учурунда ыдырай баштаганда төбөсү көрүнгөн батыш моңгол урууларынын бир мамлекети болуп саналганда, бул уруулардын арасында жалаң гана моңгол тилдүү элдер эмес, түрк тилдүү калктар дагы болгон деп айтылып келет. Атүгүл бизде бир тарыхта Үгөчү Кашка деген ойроттордун бир тайшысы болгонда, ал мындай айтканда беги. Ал өзүн ушу мамлекет башчысы катары көрсөткөнгө аракет кылган 1399-жылдан 1408 жылга чейин бийлеген, өз алдынча болгонго аракет кылган ушу Үгөчү Кашканы айрымдар кыргыздын өкүлү деп ошо Дөрбөн ойроттордун арасындагы кыргыз уруусунун башчысы деп да көрсөткөнгө аракет кылышкан. Мисалы үчүн биздин синолог Талайбек Бейшеналиев ушундай пикир айткандыгы, башка айрым орусиялык окумуштуулар да муну колдогондугу бизде белгилүү. Бирок бул Үгөчү Кашканын өзү монголдун ушу ойротторго таандык уруулардын өкүлү болгон деген башка да пикир бар экендигин айта кетишибиз абзел. Анан баарынан кызыгы дал ушул 13-14 кылымдарда ойроттор бүт баары жалаң эле бутпараст дин катары тутпастан арасында шамандар дагы болгон, ошондой эле ислам динине дагы ылым санап исламдаша баштаган дагы ойроттордун өкүлдөрү болгон. Кыргыз түмөн административдик башкаруу бирлиги тууралуу маалыматка көңүл буруңуздар. Кыргыз түмөн Чыңгызхан негиздеген Моңгол мамлекетиндеги аймактык административдик түзүлүш. Моңгол тактысына Хубилай хан олтургандан соң кыргыздар жашаган аймактар империянын курамына өз алдынча административдик бирдик катары киргизилген.
Түштүк Сибирдин башка чөлкөмдөрүндө да бир катар аймактык территориялык бөлүштүрүүлөр, кайра түзүүлөр болуп өткөн. Кытайда монголдордун Юан династиясы бийликке келгенден тартып, бул элди же кыргыздарды бөлүп жарышып, 9000 түтүн журт курушкан. Алар ээлеген аймактын узундугу 1400 ли, туурасы ушунун жартысына же 700 лиге барабар. Сянхэ өзөнү алар ээлик кылган аймактын так ортосу аркылуу түштүк батышты көздөй агат. 1229 жылы такка олтурган улуу каган Үгедей баш ийген бөтөн урууларды, элдерди тынчтандыруу максатында меркит жана кыргыздардын тектүү кыздарына үйлөнгөн. Бул жергиликтүү башкаруучулар менен түзүлгөн династиялык, куда сөөктүк келишимдер эле. Үгедей хандын 4-чү башкы аялы кыргыз Сицилици Хутени Жачин аттуу ханыша болгон. Ириде кыргыз жерлериндеги чыныгы бийлик тизгини Толуй хандын керейттерден чыккан жесири Соркуктани бегинин колунда эле. 1260 жылы Мунке хан өлгөндөн кийин Арик буга Монгол империясынын борбору Каракорумда улуу каган деп жарыяланган. Кытайдагы монгол аскерлерин жетектеген бир тууганы Хубилай Арик буганын бийлигин тааныгысы келбей, өз аскерлерин ага каршы бурду. Арик буга жана анын аскерлери коркуп качышып, кыргыз жерине кайтып келишти. Ал жерде жеңилгендигине ызаланган Арик буга туткундарды кырып салып, кыргыз жерине бекемделип туруп калды. Арик буганын башкарган мезгили Минусин ойдуңуна жана Тува жерине кайгы муңду коомдук социалдык регрессти, экономикалык чарбалык бүлүнүүлөрдү алып келген. Кыргыздар жашаган аймактарда Арик бугага баш ийген монгол аскерлеринин кыштап калышы, ичара согуштарга жергиликтүү элден аскерлерди мобилизациялоо, кыргыз жергесине бекем орношуп калуу үчүн келген чарчап чаалыккан жана ачка калган аскерлердин чегинүүсү кыргыздардын экономикалык жана саясий өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизди. Кыргыздар Саян Алтайдагы негизги басымдуу этнос болуу ролунан ажырап, бул орунду монголдор ээлеп калышкан эле. Азамат, 13-14 кылымдардагы кыргыздардын тарыхы абдан кызык. Бул доордогу кыргыздардын философиялык дин ишенимдери, анан булар дин ишенимдерин багытталгандай болгон. Ушул тууралуу изилдеп жүрөбүз. Бир оюңузду айтып койсоңуз. Негизи кыргыздардын тарыхында ушул 12, 13, 14 кылым абдан мындай оор мезгилде кыргыздардын эле эмес, ушул Борбордук Азиянын талааларында жашаган көчмөндөрдүн этностук тарыхын изилдөө абдан оор. Анткени көбүрөөк бул мезгилде булактар саясат жөнүндө, анан Чыңгыз хандын урпактарынын арасындагы саясий алакалар жөнүндө көп токтолушат да. Анан кыргыздар жөнүндө үзүл кезил маалыматтардын болуп калганы бизге абдан бир жакшы изилдөөгө өбөлгө түзүп келет. Юан династиясынын булактары, андан кийин жазылган монгол өздөрүнүн булактары, перс булактары бар. Биз ошолордон кыргыздардын этностук тарыхын, ага кошумча диний тарыхын калыбына келтире алабыз да. Кыргыздардын дагы бир кызык тарыхы ушул Чыңгыз ханга чейинки көп этностор, же болбосо бир уруулук бирикмелердин көпчүлүгү өзүн жоготту. А кыргыздар ошол Чыңгыз хандын урпактарынын, улустарынын чектеринде жашап, алар ошол Жучинин улусунда эскерилет, Тулуйдун улусунда, анан Үгөдөй менен Чагатайдын да улустарында кезигет да. Ушулардын бириккен жери бул азыркы бир Алтай тоосунун тегеректери десек болот да. Кыргыздар ушул жерде 13-14 кылымдарда жашашкан. Бирок буга чейин кыргыздарда кандай дин таралды деген сөз болгондо бизге Марвазинин жазып калтыргандар абдан жакшы жардам берет. Марвази айтып атат, кыргыздар буга чейин сөөктөрүн өрттөшчү дейт да. Бул ошол 11-чи кылым, 12-чи кылымдар жөнүндө сөз. Алар мусулмандарга кошуна болгондон баштап сөөктөрүн көмбөй калды дейт. Бул эми сөөк көмүү салты абдан мындай консервативдүү салт, оңой менен өзгөрбөйт. Демек, ошол кыргыздардын кандайдыр бир бөлүгү, же болбосо исламдын таасири кандайдыр бир деңгээлде кыргыздардын иденттүүлүгүн өзгөрткөн десек болот да. Анан кыргыздар, андан ары кыргыздар ошол буддисттер менен чогуу туруп калды. Тигил Ойрот союзунун ичинде турганда ал жакта көп мезгилинде тенгирчилик же болбосо ошо шамандык ишенимдер менен турушту. Бирок акырында кыргыздардын алакалары мусулман калктар менен күчөй берген. Мисалы үчүн кийинки убактарда белгилүү болгон Ибн Валин Бахрал ал-Асрарда
кийинки убактарда которулуп белгилүү болуп турат. Ошол 1326 жылы Илчигадай ошол Иртыштын чыгышынан кыргыздардын сердарларын кармап Чагатай улусунун батыш бөлүктөрүнө алып кетти дейт да. Бул балким ошол Чагатай улусунун аймагындагы кыргыздар тууралуу биринчи эскерүү болуш керек да. Ошол Ибн Валинин дагы бир эскерүүсүндө Ашпара суусунун боюнда чагатайлар менен кошо кыргыздар дагы согушту деген маалыматтар бар да. Демек, бул кезде алар кыргыздардын дини жөнүндө маалымат жок. Эгерде алардын динин мусулман эмес деп белгилей турган болсо, алар айтышмак да, башка булактарда айтышат мусулман эмес деп эле. Демек, кыргыздардын ошол биринчи мусулмандар менен алакага кирген бөлүктөрү мусулманчылык менен жакшы эле тааныш болгон деп бүтүм чыгарсак болот да. Өзү негизи ошол 13-14 кылымдар көчмөн талаш үчүн диндердин бир цивилизациялык өзгөрүүсү деп айтсак болот. Анткени ушул чыгыш бөлүгү ушул мезгилден баштап буддизмге өттү. Негизинен бул монгол элдери, монгол элдеринин ичиндеги түрк элдери дагы буддизмди кабыл алгандан кийин алар монголдошууга дуушар болду. Ал эми ушул Алтай тоосунан батышты көздөй исламдын таасири күчөп, бул жакта исламды кабыл алган монгол уруулары дагы бул жердеги түрк элдеринин ичине кирип ошол ассимиляция болуп кетишти да. Бул жерде диндин ролу абдан чоң роль ойногон. Бул дин деген маданияттын негизги бир көрүнүшү да. Ошол эволюциялык өнүгүү жолунда ошо кыргыз этносунун калыптануусу, кыргыз маданиятынын калыптануусуна диндин ролу чоң да. Эң башкы роль диндин ролу чоң. Темир агай, кыргыздардын орто кылымдардагы көчүрүү саясаты дегенди сиз айтып берсеңиз бул жөнүндө. СССРдин тушунда, кийинки Россиянын тушунда белгилүү илимпоз болгон. Евгений Кычанов деген раматылык. Ошонун 90-жылы жазган бир китеби бар. Темучин Дума Шпакерет мир деп, Темучин ушу дүйнөнү багындыргысы келген Темучин жөнүндө. Ал Кыргызстанда биздин учкундан 100 000 тираж менен чыкканы эсиңиздерде. 90 жылы чыккан. Ошол жерде айтат, бул чоң илимпоз, абдан салмактуу, терең изилдеген Кытай тилин, ошо тандоорундагы Кытай тилин, монгол тилин билген илимпоз да. Анан ал айтат, Чыңгыз хандын канында, Чыңгыз хандын келип чыгышында кыргыздардын орду ролу бар деген бир пикирди айтканда өзүнүн көз карашын. Андан кийинки илимпоздордагы колдоп жүрүштү, мисалы Бутанаевтер жана башкалар. Ушул уламыш жөнүндө Бортечино, Гао Мораль, анан алардын тукумдары жөнүндө бир айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Бул эми Кычанов өзү абдан совет мезгилиндеги күчтүү синологдордун бири болгондо, анан ошо Кытай булактарын абдан жакшы изилдеген. Анан ошонун негизинде жана сиз айткан уламышты мисал катары келтирген да. Бул Чыңгыз хандын түп катабалары балким ошо кыргыздар болсо керек деп ал өзү аргумент катары, менин оюмча, мен окуган маалыматтар боюнча аргумент катары антропологиялык жактан маани берген да. Ошол Чыңгыз хандын түп каталарынын антропологиялык кебете кешпигине маани берип, анан баягы айтылат эмеспи, кыргыздар ортолунда кандай болгондугу жөнүндөчү. Антропологиясы, өңүтүсү, коока жүздүү, көк көзсү деген маалыматтарга таянса керек, менин оюмча. Мен чын айтканда өзүм изилдегенден кийин анча терең билбейт экенмин, бирок ошондой болсо дагы ошо негизге таянганда, ошол негизге таянып анан бул өзү эми өзү күчтүү окумуштуу болсо дагы мындай бир популярдуу мамиле жасаганда, бул менин оюмча илимий мамиле эмес, Кычановдук популярдуу мамиле жасап, ошол мезгил билесиздер, жанагындай улуттук аң сезим оюнуп аткан мезгил, совет мамлекети жанагындай кайра куруу доору жана жаңы көзкараштар айтканга туура келгенде, балким Кычанов бул буга чейин айтпайын деп келсе керек. Анан ошол учурда айтканда, анан ошого байланыштуу ушундай бир версия келип чыкканда, анан ошону пайдаланган окумуштар көптөн, бирок Чыңгыз хандын өзүнүн тээ ким экендиги тарыхта так эле жазылган да. Ал монгол экендиги так эле жазылган. Анан ошонун негизинде ушундай ой чыккан. Анан мен айтайын дегеним, мына кошумча бул балдар, коллегалар айтып өттү, могу ойроттор жөнүндө да. Ойроттор өзү 14-15 жылдарда күчтүү мамлекет болгон, чын айткандачы. Ана Бакыт мырза айтты, Вейскан Амасанчы тажы менен 61 жол беттешти деп атпайбы? Эми ошолдон кийинки окуяларда бул дадан мамлекети. Дадан мамлекет мезгилинде ошол мезгилде дагы, андан кийин дагы кыргыздар менен бул ойроттор мамилеси тыгыз байланыштуу болгондо, жеке эле хандык эмес, маданий байланыштар болгондо. Мисалы үчүн фольклордук Ойзеки санжырларда жанагындай дин маселеси боюнча айтты мына азамат. Ошол дин маселеси боюнча да жакындык болгондо, жанагы кут деген маселе бар бизде. Кыргыздарда кутка сыйынуу деген бар, кут түшөт деген бар. Ошого окшогон маселелердин баардыгы калмактар менен бирге мезгилде чогуу турганда ушундай болгон деген дагы кептер бар да, кыргыздардачы. Анан эми билесиз, ошол бутпарастын дагы келишип калмактар менен болгон мезгилде сакталып калышы мүмкүн да. Себеби кыргыздар алар менен чогуу турган мезгилде алардын жанагындай бир ишеними, жакын ишенимде болсо керек деп ойлойбуз да. Мусулманчылыкка чейинчи.
Анан жанагы Исхак Кожо деген эскерилет кийинки мезгилдерде 16-17 жылдардын башында жана кыргыздардын бутка ишенип жаткандыгы жөнүндө, алардын ибадатканалары болгондугу жөнүндө ошого келип жанагындай суфилер келип алардын жана ибадатканаларын талкуулап, анан ислам динине бургандыгы жөнүндө. Эми ушул окуялардын баардыгы исламга чейинки диний ишенимдер, маданий байланыштар, ойроттор менен кыргыздардын ортосунда тыгыз алака болгондугун далилдейт деп ойлойм да, менин оюмчачы. Ооба, бул сиздер билесиздер, бул кыргыздын таланттуу окумуштуусу болгон Абдыкалыков, Асанбек Абдыкалыковдун ошо тарых Енисе кыргыздарынын боюнча тарыхый булактарды орус архивдеринен жыйнаган да, эсирин тушунда андан Енисе кыргыздардын 17-жылдагы тарыхы деген фундаменталдуу эмгек жазган. Ошол эмгекти бүгүнкү күндө айрым бир илимпоздор көчүрүп алып, анан кийин өздөрү пропагандалап, Енисе кыргыздар боюнча адисибиз деп телевизордон чыгып Кыргызстанда китептерин таратып жүрөт. Бул жерде мындай, Рамат Абдыкалыков агайыбыздын жазган китебинде бул ойрот кийинки түзүлгөн ойрот. Ойрот экинчи Жоңгар мамлекет хандыгы түзүлгөнгө чейин эле Енисе кыргыздар булар менен куда сөөк болгон. Жоңгар мамлекет негизделүүчү Каракула, анан кийин анын Кодогочун деген уулу такка отурганда Батур Хунтажи деп отуруп атпайбы? Булар Енисе кыргыздар менен таяке жээн болгон. Ошол эле келип жүргөн орус элчилери уңалардын ставкасынан кыргыздарды Кубат, Кубра, Кубат дегендерди көрүшкөн да. Булар абдан тыгыз Енисе кыргыздар менен бул ойроттор абдан тыгыз куда сөөк мамилеси ошол дада мамлекеттен бери уланса керек деген ойго келебиз да. Анан кийин бул жерде көчүрүү саясаты жөнүндө ошо негизи максат эмне? Азыркы Фуй кыргыздарына көчүрүү деп атышат да. Бул баягы Монгол империясынын өзгөчө мына Хубилайдын заманында кыргыздарды бул орто кылымдагы салт болгондо көчүрүү саясаты, ошонун тийгизген таасири кыргыздардын Енисе кыргыздар болгон 20 миң болгон орустар келгенде өзүңүз айттыңыз. Булар максат эмне деле аны таратып кыргыздар таратып жок кылуунун, аларды зордоп жерге отургузушкан, Кытайдын территориясы боюнча азыркы Фуй династиясын неме жерине чейин кууп барганда, көчүрүп барганда. Кытайдын түндүгүндө Манчжурия аймагында кыргыздардын кичинекей чыккан тобу табылып белгилүү болуп, анан Фуй оданында. Анан ошол оданда кыргыздарды Фуй кыргыздар деп аталып калып, буга кызыккан адамдар көп болду, изилдөөлөр жүргүздү. Анан жана сиз айткандай, алгачкы мезгилде ушул Фуй кыргыздары, Манчжурия кеткен кыргыздар, баягы ушул ойрот биримдигине чейинки мезгилде монголдордун Чыңгызхандын мураскерлери башкарып аткан мезгилде жерге отурган Манчжурияга кеткен кыргыздардын тукумдары болушу мүмкүн деген да пикирлер айтылды. Бирок кийин ушул Фуй кыргыздарына дагы бар бир топ окумуштуулар иштешти. Анан ошо Фуй кыргыздардын фольклорун жазышты, кытайлык кыргыздардан чыкты бир топ адамдар. Кытайлык окумуштуулар изилдешти. Анын ичинде сиз дагы өзүңүз дагы макала жаздыңыз. Ушул Фуй кыргыздар жөнүндө мен да бир макала жаздым эле. Мен ушу кийин Манчжурия аймагына барган Россиялык, Казакстандык, Кыргызстан, Кытайлык окумуштуулардын эмгектеринин баарын карап көрүп, анан негизинен бул маалыматтарда мындай бир аз кайчы пикирлер бар экенин баяндаган болчумун. Фуй кыргыздары жөнүндө сөз кылганда, булар мурунку жанагы Чыңгызхандын мураскерлери кеткен мезгилде кыргыздар десек бир аз мындай аша чапкандык болуп калган сыйт. Себеби дегенде ошондон бери чакан кыргыздар батыр аралашып элге ассимиляция болуп сыйып кетмек болчу. Булардын тарыхы жана өздөрүнүн айткан тарых боюнча буларда өздөрүнүн кайдан келдик дегенде Амурсанан айтышат экен, тиги Давасын айтышат экен, ошол жуңгар калмактарын айтышат экен. Жана сиз кеп кылып аткан Абдыкадыр Асанбек агайдын эмгегинде жуңгар хандыгы Енисей боюндагы кыргыздар. Эми биз бул 18-жылдын башы. 18-жылдын башында Енисей боюнда бир аз гана кыргыз калган, негизги кыргыздар Тянь-Шанда болчубуз. Бул негизги бөлүк Тянь-Шанда, Енисей кыргыздар деген ажырашканыбызга биз дээрлик 700 жыл болуп кеткен эле да. Эми ошол убакта тилдик өзгөрүү болду, маданияттык өзгөрүү болду дегенде, ошол бир эле мезгилде Енисей кыргыздарында анан Тянь-Шан кыргыздарында таасир берип аракет кылган болуп Жуңгар хандыгы болду. Жуңгар хандыгы ошо Енисейден баштап, Минисин өрөөнөн баштап Тянь-Шанга чейинки жерлерге аракет кылышкан. Ошол орус булактарында жанагы сиз айтып аткан популярдуу болуп аткан авторлор ошол 1703-жылкы көчүрүлгөн көч жөнүндө сөз кылып, кыргыздарды Енисей боюндагы кыргыздарды 1703-жылы ойрот Жуңгар ханын башчылары барып
3 ноян бар. Күчкө салып көчүрүп кетти, 15 000 түтүнөн алып кетти деген архивдик маалымат бар. Алар болсо ушул көчүрүп кеткен Енисей кыргыздарын Иле боюнда ордосун алып келип, ошол Иле боюнда ханга кызмат кылдырып койгон. Алардын көбү ошо ойротторго кызмат кылып, анан ошолор менен жүргөн, алар керек болсо кыргыздарга каршы согушкан, казактарга, кыргыздарга каршы согушкан. Ал эми качан Жоңгар хандыгы талкаланган маалда, муну баарыбыз билебиз, казак-кыргыздар түштүк тараптан келип жерлерин бошсо, акыркы негизги чабуулду Кытай тарабынан коюлуп, анан Жоңгар хандыгы талкаланганда Кытайлар жоңгарларды жазалап, калмактарды депортация кылышкан кадимкидей. Ушул тарыхый булактарда бар. Кытайлардын депортацияга 25 эскадрон менен таратты, 25 аймакка тараттын. Ошондо Фүй айырмагына кеткен маалыматтарда кыргыздар менен өлөттөр чогуу кеткендиги айтылган маалыматтар бар да. Башкача айтканда өлөттөрдүн ичинде кыргыздар да болгон. Ошо өлөттөр менен кеткен кыргыздарды Фүйгө алып барган. Бүгүнкү Фүй кыргыздар. Алардын теги айтылышы боюнча, ана эмес сөөктөрү, урулушу боюнча бул Енисей боюндагы кыргыздардын калдыктары экенин билебиз. Тили да ал эмес, диний түшүнүктөрүндө. Алардын ушул күнгө чейин тили сакталган эмес. Мурун 20-жылдын ортосунда айрым мезгилде өлгөндөргө өлүгүн өттөгөнгө аракет кылышкан, шам жакчы экен такай. Анан акча тышташчу экен. Ушунун өзүн аларда исламдан да кабар жок да. Ушунун өзү деле анан алардын жана урурлук фамилиялары, бүгүн фамилия болуп калган Енисей кыргыздары менен көрсөтүп турат да. Башкача айтканда Фүй кыргыздар деп аткан кыргыздар Жоңгар хандыгы тарабынан күчтөп, зордоп көчүрүлүп келген Енисей боюнан Иле боюна көчүрүп келген кыргыздардын калдыктары деп айтсак болот. Рахмат. Рахмат сизге. Кыргызбек, кыргыз жана ойрот биримдигин негиздеген Угечи Кашка жөнүндө сөз улатабыз да. Анын кийинки тагдыры кандай болду? Угечи Кашканын жеке анын уулу болгон Эсеху хан. Ал хан деген ранг алганда туурабы, такка отургузуп хан деген. Булардын кийинки тагдырлары эмне болду? Ушулар жөнүндө айтсаңыз. Угечи Кашка жөнүндө кошумчалай кетсем, моңгол жазма булактарында Угечи Хашига деп жазышат да. Аны бул кыргызча мааниси кандай дегенде изилдөөлөр бар. Мисалы, Осмон тарыхчысы 16-кылымда Сейфи Челебинде кыргыздарда Кашка деген титул, алар бектерин ушинтип айтат деген маалымат бар. Демек ушу Кашка деген бул титулу болгон, Угечи Кашка деп айтсак болот. Ошондой эле Угечи деген эмне чечмеленет дегенде дагы ар кандай пикирлер бар. Кээ бирлер бул айтылган сөз деп айтышат, бирок мен кошулбайт элем. Менимче бул Енисейлик кыргыздарда Өге деген мамлекеттик бир титул болгон. Жөнүндө сиз да жазганыңыз бар бул жөнүндө. Кийин ушул колдонулбай калгандан кийин адам атына дагы коюлуп калышы мүмкүн да. Ошо Өгөчү дегенде болушу мүмкүн. Буну вариант катары караса болот дейм да. Анан ошол Угечи Кашка Кытай жазма булактарында Гуйличи деп айтылат да. 1408-жылы аны Халха монголдордун Аруктай өлтүргөн деген маалымат бар. Анан дагы бир пикир бар. Ал Кытай жазма булактарында Мөңкө темир деп айтылат деген пикир бар. Мен буга кошулбайт элем, себеп дегенде Кытайлар ойроттор дейт. Ойротторду вала деп жазат, 3кө бөлүнөт. Мөңкө темир өлгөндөн кийин 3кө бөлүнүп калган деп жазат. Алар дөрбөн ойротту, 4өөнүн 3өө ойроттор, бирөө кыргыздар экенин дагы билип айтып атышат да. Кыргыздар бул Дадан деп өзүнчө билип атышат да. Ошон үчүн бул наоборот ойроттордуку болгон Мөңкө темир деген. Угечи менен Гуйличини гана окшоштурсак болот экен да. Андан кийин Угечи өлгөндөн кийин анын уулу дагы бийликти тартып алган Эсеху хан болгон. Бул жерде кызык, ошол окуяны карасак 15-жылдын башында ойроттор менен халхалар бийлик талашканда алар Юань династиясынан ханзадалар тактыга койгонго аракет кылышат. Ал эми кыргыздар бийликти алганда өздөрү тактыга отурганга аракет кылышат да. Угечи Кашка сыяктуу эле анын баласы Эсеху да ошондой кылганда, ал дагы ошо ойроттор менен, халхалар менен да согушуп 1415-тен 1425-ке чейин Эсеху каан деп хан болгон, башкарган деп. Башка булактарда аны Ойрадай хан дейт. Башка булактарда болсо ошол 10 жыл ханы жок жашашкан монголдор деп эмелер бар. Бунун бардыгы ошо 1415-тен 25-ке чейинки мезгил. Ошол эле убакта биз анын Эсеху хандын батышындагы Моголстан мамлекети менен кылган алакалары жөнүндө дагы маалыматтар бар. Мисалы Тарихи Рашидиде Мухаммед Хайдар жазат. Вайс хан, Моголстандын ханы, калмактардын Исан Тайшиси менен согушкан, көп жолу жеңилип, бир эле жолу жеңген. Анан ага өзүнүн карындашым Махтум ханимди берген деп жазат. Анан эгер биз Тарихи Рашидини анализдей турган болсок, ал
Исан Тайши деп айтып берген моңгол калмактарынын ханын. Кийин ал 15-жылдын аягында тиги Ахмат хан менен деле согушкан деп жакшы тааныган эмес. Бирок бул жерде кыргыздардын эле Эсейху ханын айтып атат деп Петров убагында туура баалап кеткен. Себеп дегенде калмактардын Эсен Тайшиси кийин пайда болгон. Ал деген 15-жылдын ортосунда пайда болот да. Ал кезде жаш бала болгон деп Эсейху хан менен ошол Байс хандын ортосундагы мамиледи берип, ошол убакта кыргыздар акырындап жыла баштаган, Чыгыш Теңир тоо аймактарын акырындап азыркы аймактарга жыла башташкан деген пикирлер бар. Жакшы, рахмат. Эне да эске алып койсок да, менин оюмча да, эми ушул Ойрот конфедерациясындагы кыргыз башчыларынын кийинки тагдыры жөнүндө Кыргызбек айтып аткан маалыматтар бөдөңк болуп кетет да. Кийин ушу биздин кийинки Моголстандагы кыргыздар менен этникалык байланыштар бар. Ушул жерде аябай ачык маселе жатат. Ушуну терең издеш керек да. Себеби дегенде мына Бейшеналиев жакшы изилдеп бир топ этнонумдерди чечмеледи. Кытай тилинде жазылган Кушчу, Ке, Ушету, Саяк деген этномдорду таап чыкпады. Ушул жандан алганда албетте биз ушуга ишенсек болот. Бир четен, экинчи чети биздин мархум коллегабыз Виктор Бутонаев дагы ал өзү жазган эмгектеринде бул Тянь-Шанды кыргыздар эмес, Энсел кыргыздар деген оюн айтты да. Аны ушул жерден маселени ачыкташ үчүн дагы менин оюмча дагы терең изилдөөлөр керек го деп ойлойм да. Рахмат, рахмат. Телегөрүүчүлөр муну тагыраак билип алыш керек. Анткени биз айтып аткан Дөрбөн Ойрот мамлекети 1634-жылкы түзүлгөн Жуңгар анан Ойрот же калмак мамлекетинен айырмасы бар. Албетте ойроттор деген кимдер? Ойроттор деген Чыңгыз хан мамлекет негиздегенде 4 ойрот уруусу Чыңгыз хан менен келишип, Чыңгыз хан түзгөн мамлекеттин курамына кирет дагы 4 түмөн койгон. Кийинчерээк булардын саны көбөгөндүктөн Чыңгыз хан өзүнүн мамлекетин эки оң жана солго бөлгөн. Жуңгар деген Жуңгар бул калмак же моңгол тилдеринде сол канат, Баруңгар деген оң канат деген түшүндүрөт да. Чыңгыз хан өзү борбордо болгон. Ал эми бул ойрот уруулары сол канатта болуп, кийинки Жуңгар мамлекети 1635-жылы түзүлгөн Жуңгар мамлекети Жуңгар сол канат деген мамлекети түшүндүрөт. Ал эми булар тектеш, тилдери жакын болгону менен булар Чингизиттерге, Чыңгызга жанан тукумдарына булар тууган эмес эл. Булар диалектикалык өзгөчө, маданий жактан дагы, кийим кечеги жагынан дагы бир топ өзгөчөлүк тургандыгын кийинки эле мезгилде 19-жылымда орустун улуу окумуштуусу Потанин бул тууралуу баса белгилегени эсибизде. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Кадырмамбет уулу Чоротеңиндин эксперттик пикирине көңүл буралы. Муну дагы белгилеп айтыш керек. Мына кыргыздарда деле азыркы учурда баардыгы мусулман деп айта албайбыз. Тарбагатай кыргыздары бар. Алар азырга чейин бутпарас динин тутушат. Манжуриядагы Фуи кыргыздары болсо шаман бакшылар бойдон калгандыгын билебиз. Ошо сыяктуу эле ойроттордо дагы ар кандай динди туткан өкүлдөр болгон. Бирок өздөрүнүн мамлекетин кийин типтөгөндөн кийин ойроттор албетте бул бутпарас динине, буддизмге көбүрөөк ыктагандыгын айтышыбыз керек. Ойроттордун ичинен өтө кубаттуу мамлекеттик ишмер Эсен Тайши деген 1449-жылы Атүгүл Кытайдын Мин сулалесинин, Мин династиясынын өкүмдарын убактылуу өзү туткунга алып алган дагы учур болгон. Бирок ал үчүн көп акча ошо каражат сураган, бирок аны ала алган эмес, кайра императорду бошотуп жиберген. Мына ушундай учур бул ойроттордун тарыхында дагы белгилүү. Мына Энесай кыргыздар менен ойроттор ар дайым этностук, саясий алакада болуп турган, бири-бирине каршы согушкан учур болгон. Экөөнүн тең бириктирип монголдордун берки Боржигин тукумундагы уруулары басып алып, аларды эзген учур дагы болгон. Кийинчерээк тарыхта ошо ойроттор кыргыздарга карата эки башка аймакта саясатын жүргүздү. Энесайда, Сибирде, Алтайда калган, шаман динин сактап калган, теңирчиликти сактап калган кыргыздардын бөлүгү менен дагы кызматташкан. Алардын бири Жарынак, Еренак деп да жазып жүрүшпөйбү? Алар Атүгүл Алман төлөп көз каранды болуп,
калмактарга кызмат кылган учур болгон. Ал эми Теңир тоодогу мусулман кыргыздар болсо ырааттуу түрдө ойротторго каршы согушуп турушкан. Аларды кыргыз жана башка түрк элдери калмак деп атап калган себебинин дагы ар кандай түрлөрү бар. Бири бул баягы калып калган деген сөздү бутпарас дининде калып калган деп жормол кылышса, экинчилери Алтайда калып калган деп дагы мындай бир тараптуу айткан учур болгон. Баарынан кызыгы ойрот деген сөз кийин дагы түрк тилдүү элдер үчүн дагы кызмат кылган бир учур болду. Алтай республикасы бар азыр. Бир кезде алар мамлекеттигин алып аткан учурда ошол совет учурунда ойрот автономиясы дегенди аташкан, бирок кийинчерээк бул аталышты четке кагып, алар Алтай деп атап калышты. Ал эми кыргыздар менен ойроттордун 13-чү, 14-чү жана 15-чи кылымдардагы алакалары бул мындан кийин дагы терең иликтөөгө муктаж. Муну Кытай жана башка булактар аркылуу дагы тастыкташыбыз абзел. Бизде Манас эпосунда жана башка баатырлык эпостордо калмактарга каршы кыргыздардын ырааттуу күрөшү жөнүндө чагылдырылат. Алардын бир тобу менимче ошо 13-15 кылымдардагы андан кийинки Жуңгар хандыгынын учурундагы доорго байланыштуу. Биз Жуңгар хандыгы жөнүндө мурда да айткан элек. Азырынча ушул 15 кылымга чейинки ойрот кыргыз алакалары жөнүндө сөзүбүздү аяктай туралы. Угечи Кашка, Гүлүчү Кашка жөнүндөгү текстке көңүл буралы. Угечи Кашка ойрот хандыгын негиздеген кыргыз хаганы. Юан династиясынын кулашы Монголиядагы жана ага чектеш жайгашкан кыргыз урууларынын биригүүсүнө жакшы шарт түзгөн. Саясий бийликти алууга кыргыздар өтө жигердүүлүк менен катышкан. 14-кылымдын аяк чендеринде кыргыз башкаруучусу Угечи Кашка, Гүлүчү, Менке Темур деген аттар менен да белгилүү болгон. 14-кылымдын аяк ченинде ойроттордун жана монголдордун көпчүлүк бөлүгүнө өз бийлигин орноткон. Бийлик аталышынын атын өзгөртүп, өз ээлигин Дань деп жарыялаган. Угечи Кашка көз жумгандан соң анын уулу Эсейху хан бийликти мураска алып, 4 бөлүктөн турган ойрот мамлекеттик бирикмесин негиздеген. 1399-жылы Угечи менен Батула Каракорумду каратып, монголдорду баш ийдиришет. Бул союзга Элуте, Бахатуте, Хойт кыргыздар кирген. Ойротия Монголия кыргыздардын бийлиги астында турганда Угечи Кашка жана анын уулу Эсейху хан соода жолдорунун тоомунда жайгашкан Хами өрөөнүн ээлеп алууга жигердүү аракеттерди жасашкан. Батыш Теңир тоого Ыскөл багытына эскерүү жүрүштөрү уюштурулуп, тарыхчылардын айтканына караганда Махаму өлгөндөн кийин 1415-1425 жылдар аралыгында ойротторду Угечинин уулу Эсейху башкарган. Махмуд ибн Валинин эмгегинде Ак Ордонун башкаруучусу Чекирехан 1417 жылы кыргыздарга каршы жортуул уюштургандыгы эскерилет. Демек, кыргыздар менен ойроттордун башында турган Эсейху алгач Ак Ордонун чегине кол сала баштаган. Бирок андан натыйжа чыкпаган соң ал көңүлүн Монголстанга бурган. Эсейху хан менен Монголстан мамлекетинин ошол кездеги башкаруучусу болгон Вайс хандын ортосунда бир канча жолу кагылышуулар болгондугу жөнүндө монгол тарыхчысы Мирза Мухамбет Хайдардын эмгегинде кезигет. Бирок аны баяндоодон мурун Мухамбет Хайдардын өз эмгегинде ойроттук кыргыздарды жаңылыштык менен калмак деп атагандыгын, ал эми Эсейху ханды Эсен Тайши менен чаташтыргандыгын эскерте кетүү керек. Эсейху хан Вайстын уулу Беш балыктан Ийли дарыясына чейин сүрүп, анын натыйжасында бүтүндөй Чыгыш Теңир тоого өзүнүн толук бийлигин орното алган. 1935 жылы Эсейху хандын өлүмү менен ойрот союзундагы кыргыздардын бийлиги бошоңдой баштаган. Чороз уруулары чыккан кыргыздар союздун башкаруу бийлигинде өз таасирин сактап кала беришкен. Тогон хан көз жумгандан соң кыргыздар башка ойрот уруулары менен бирге Эсен ханга баш ийип калышканы маалым. 15-кылымдын 40-жылдарында ойроттордун курамындагы кыргыздар, кыргыз аскерлери Пекинге жасаган жүрүшкө катышкан. Бул согушта Кытай армиясынын таш талканы чыгып, император И Цун туткунга түшөт. Бул мезгил ойрот мамлекетинин гүлдөп өнүккөн учуру болгон. Кадырлуу бүгүнкү берүүнүн
катышуучулары, сиздер бүгүн абдан мазмундуу, илимий негиздүү берген суроолоруңуздарга телегөрүүчүлөр купулуна толду деп эсептейм. Анткени булар бардыгы илимий кулактар негизинде айтылды. Сиздерге чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Ден соолуктуу болуңуздар. Кадырлуу телекөрөрмандар, Кыргыз баянынын бүгүнкү берүүсү өзүнүн соңуна келип жетти. Болочоктогу жолугушууларга чейин сак саламатта бололу.